Birinciden bardığınlarga men çoğ rastçılık bildirem. Sılada çekede karap turbay, özümüzdün patriotik sezim menen, batуулдук сезим менен, жигиттүүлүк сезим менен топтолуп, чекеде карап турбай, үйдө отура албай, мынтип орозонун күнү болбосо дагы келип, ушул жерге топтолуп, ушу баткендик туугандарга эмне жардам кылсак экен деп, мына бизге дагы кат менен кайрылышыптыр балдар. Мен өзүм Бишкекте элем, баягы кеч учуп келдим. Келип эле биз дагы мен өзүм дагы тапшырма бердик. Мына азыр чогулушту өткөзүп, шаардык мэрия бир күндүк зарплата резерв фондунан бир 400-500 миң сом акча карап башталышы билем. Анан эл дагы мына азыр бардык ишкерлерге кайрылып атабыз. Колунан келген биринчи продуктылар бар турабы. Азыр эми бардыгы үйүнөн качып бир жерлерде отурушат, бала чакасы менен эми талаада отурушат дегенде, ошолорго биринчи эмне керек болсо, ошол биринчи эми Ош шаары бизде мүмкүнчүлүк бар да. Чем район айылдарга караганда мүмкүнчүлүк бизде бар шаарда. Кудайга шүкүр ишкерлерибиз бар. Шаардык мэрияда кичине болсо да бюджетибиз бар дегенде ошол биринчи очередь эртең түшкө чейин Кудай буйруса, мына бүгүн түнү менен эме кылып, даярдап эртең биринчи жардамдарыбызды жөнөтөйлү. Анан ал жакта ситуация боюнча мен азыр эми укук коргоо органдары менен сүйлөштүм. Силерге маалымат катары. Кудай сактасын деп турайлы, Кудайдан тилеп жакшылык дейм. Эч качан ушу мындай нерселер талаш тартыш ушу сүйлөшүү жолу менен бүткөн жакшы болот да. Анан азыр биринчи вице-премьер-министр Новиков комиссиянын төрагасы болуп кирип, азыр мен бир 10 мүнөт мурун байланыштым. Азыр убактылуу баягы сүйлөшүү жолу менен кичине токтоп турду деп атат. Эми жетекчилер, мамлекет башчылары да Кудай буйруса, алар тышкы иштер баягы министрлиги өздөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат да, силерге маалымат катары. Ошон үчүн эми мен силерден суранам, шаардыктар бир тартипти эме кылып, ар жерде алдында уюштуруп атыптыр. Расмат эч бирибизден кызганбаш керек. Ана мындай кылып атат, ана бардыгыбыздын оюбуз бир, баткендик туугандарга жардам деген гана нерсе. Туурабы? Туура. Ошон үчүн шаардык мэрия биз көзөмөл кылып берели, тартип болсун. Мен азыр укук коргоо органдарынан, бейөкмөт уюмдардан, журналисттерден биринчи вице-премьер мэрди комиссиянын төрагасы кылды. Bunday нерселерде бар, дүмпомош, элдин берген топтогон может бирөө акчалай бериши мүмкүн. Буну көзөмөл кылбаса эртең аягыбыз таппай калабыз да. Туурабы? Ошон үчүн тартип болсун. Эгер өзүбүз калап, биз өзү жеткизебиз дегендерге биз жол тоспойбуз. Бирок ушу шаардык мэрияда ошол жерде комиссия аркылуу барып, биз жакшына машиналарды уюштурабыз. Тапканыбызды утур машинага жакшы упаковкалап, тартип менен алып барып, ошол жердин айыл өкмөттөрү болобу, акими болобу, губернатор аркылуу ал жерде да комиссиялар түзүлсө керек. Ошолор менен аны бир айылга даректүү кылып жеткизип берип турабыз. Туурабы? Эмне керек? Байланышып турабыз да. Ошон үчүн каалоочулар болсо, мына бизде комиссия түзүлдү. Башын биз өзүбүз дагы кайталап коеюн, бир күндүк зарплатабыз, анан бир 300-400 миң сом мэриядан мен карап бердим да. Пока эртеңкиге. Туурабы? Бардыгыбыз мамлекеттин патриотубуз, бардыгыбыз мамлекет үчүн күбөбүз. Мындай болуп турса эч ким карап үйдө отуруп жатып албайбыз. Туурабы? Бардыгыбыз мамлекет үчүн башыбыз керек болсо саябыз. Анан бирок бардык тартип менен болсун. Бардык тартип менен болсун турганда. Бардыгы Кудайдан тилейли. Кудайдан, Аллахтан тилеп, бир өлүм болбой, бирөөнүн дагы башынан тал чачы түшпөй бир жакшы жол менен бүтүп кетсин. Туурабы? Ошону тилейли балдар. Бири-бирибизди угуп, урматтап, сыйлап, бардыгыбыз мына бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Мен ошо ынтымакчылыкка гана чакырам. Анан азыр балдар топтолуп атат дегенден атайын келдим. Келип ушуга абар алып коюңдар да, мына балдар уюштуруучуларга ошол жерге бардым мен.